мурункулар калат. Мурунку кандай келишим түзсөңөр 750ден алгандар могул катар эмес беле. Калат ошо. Эми калганы 950ден. А башка центрда билесиңер 1000ден 1400ге чейин болуп атат. Престижный райондордо анан элитный деп эсептелген квартираларды 1400ге чейин берип турабыз. Алардыкы бир 900 менен 1000ге чейин бүтөт квадрат метр. А биз болсок 1400ден берип атабыз. То есть 700ден бүтөт, бирок 1400ден эки эсе кылып берет. Калган 700'ü üstüne koşulup aткан 706 этти жогору жактагы райондор. Толугу менен мамлекеттик ипотекалык компанияга түшүп атат. Ал ошо мына могу силерге окшогон жанагы $50 üstüne кошуп койгондорду покрывайт. Түшүндүңөр? То есть бул 100% мамлекеттик компания. Бул жерде бирөөнүн чөнтөгүнө бир тиын түшпөйт. Мамлекеттик компания курулуш менен заниматься этпейт. Башында курулуш кылабыз дегенде мен кескин түрдө каршы чыгып токтотуп койгом. Анткени курулуш курду дегенче анда акча урдалат. Мына моунча материалды деп 50 сомго сатып алса 100 сом кылып көрсөтөт. Сементтиги мүшөгүн 500 сомдон алса 1000 сомго алдым деп көрсөтөт. Ошо менен 10 миң болот дагы ипотекалык компания банкрот болот, келечеги жок болот. Анда силерге квартира келечекке 20 жыл 30 жылдан кийинки балдарыбызга куруп бере албайбыз. Ошон үчүн биз компанияларга берип атабыз да айтып атабыз. Мына сен 700дөн куруп бересиң. Biz alıp 900'den beremizbi, 1000'den beremizbi ortada koşulgan akça ipotekalık kompanya. Oşonda bugalterskiy учёту чётко болот. Эч ким эчтеке жей албайт.